Караңыздар, балким ушул телефондорду алып берген адамдардын өзүнүн иштеткен телефону дагы балким мындай эместир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улуу Аллах Тааланын улуу аты менен баштайбыз. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн биз үчүн өзгөчө сүйүнө турган күн болуп жатат. Аллах Таалам бизде болуп жаткан сүйүнүштү, бизде болуп жаткан кубанычты сүйкүмдүү пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын ар бир үммөтүнө берген болсун. Жакшы жаңылыкты сиздер менен бөлүшөйүн дегенбиз. Негизи ушул жакшылыкты кылган инсандар эч ким билбесе болду. Бизге Аллах Таалам билсе болду. Аллах Таалам дүйнө жана ахиретте толук бизге бактылуулугун берсе болду деген максатта кылды. Бирок башкаларга үлгү катарында, башкаларга ибрат катарында айтып кое берели. Себеби Аллах Таалам ушундай берешен зат, берешен пенделерин жакшы көрөт. Караңыздар, Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун айфону ушул ыйык умра сапарына барганда жоголуп калган эле. Жүрөгүм эримге толгон боорукер мусулман бир туугандарыбыз себеп болуп, бүгүн Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондуна ушундай эң акыркы үлгүдө чыгарылган смартфон телефондор ушундай белекке берилиптир. Бул жакта iPhone 15 Pro Max, бул жакта Samsung S24 Ultra. Samsungдун акыркы чыккан үлгүдөгү телефон, ал эми бул iPhone Pro Max акыркы чыккан 15. Аллах Таалам разы болсун, ошол мусулман бир туугандарыбызга дагы Аллах Таалам бээ сыйлыктарын берген болсун. Бул телефондор Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун эң негизги мотору десек дагы болот. Себеби ошол муктаж үй бүлөнүн муктаждыгын элге алып чыгып бере турган нерсе, ошол муктаж үй бүлөлөрдүн муктаждыгын бүткөндүгүн отчет кылып ошол берешен мусулман бир туугандарыбызга алып чыгып бере турган нерсе. Эми айтайын деген маселе, ушул телефондорду алып берген мусулман бир туугандарыбыз үйдө олтуруп эле бир адамга үй салынган болсо, бир адамдын дагы бир муктаждыгы бүткөн болсо, ошол соолукторго үйдө отуруп эле эгедер болуп калат. Эми Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фонду келечекте кандай чоң иштерди кылган болсо, ошол телефонду алып берген мусулман бир туугандарыбыз дагы ошол соолукка эгедер болуп турат, машалла.